Венесуэла болгон окуя Николас Мадураны түнчүндө Каракаста жардырып, Мадураны алып чыгып кетишти. Азыр Нью-Йоркто Американ сотунда жооп берет деп. Анан бул окуя боюнча эки ойлор бар. Кээ бирлер айтып атышат, бул туура эмес, башка өлкөнүн президентин жөн эле келип эле ар бир алып кете беришеби, мындай болбойт деп. Кээ бирлер айтат, туура, бул диктаторлорду камаш керек, алып кетиш керек, айырмасы жок, алар кайсы мамлекетте турат деп. Анан мен айтарым мындай да. Азыркы кезде мыйзам деген нерсе, эл аралык укук деген нерсенин баары тең бул фикция. Бул өзүңөр эле уктуңар, эмне дейди тиги Антонио Гутерриш, ООНдун жетекчиси. Мындай нерсе жаман, болбойт андай. Просто мындай такое примечание сказали, осудили, да. Андан ары эч нерсе менен болду, ошо менен эле чектелип калышты. Калган айтар эч нерсеси жок. Анан бул мыйзамдар кичинекей өлкөлөргө эле таандык. И эң негизгиси, мында кандай маңызын бул жерден алып чыктым мен өзүмө. Уруксаат бербеш керек негизинде, повода даже нельзя давать. Эгер өзүң шалака мамиле кылсаң, кайдыгер мамиле кылсаң, өзүң мамлекетиңе, өзүңө, курал жарактарга коррупция менен жүрө берсең, бул негизи Кыргызстанга деле таандык болчу акыркы 5 жыл болбосо. Биз ушунчалык кайдыгер мамиле кылып жүрдүк өзүбүздүн мамлекетибизге, Кыргызстанга. Курал жарактар жүрө берсин, коррупция боло берсин, оппозиционерлер билген богун жей берсин. Не болбосун мамлекетте, айырмасы жок. Чек ара чечилбей жүрө берет. И ошондой прям чегине жетти. Просто биздин айырмабыз Венесуэладан, бизде нефть жок, и бизге эч ким деле кызыктаар эмес болчу. Бирок кааласа баарыбыз эле билебиз. Мына тажиктер биз менен эле тең деп ойлочубуз, жада калса алардын курал жарактары начарыраак деп ойлосок деле кол салышты. Өзбектерден деле убагында Ислам Каримовдон өзүңөр эле билесиңер. Айырмасы жок, ОДКБ эмеспизби? Сууларын өздөрүнө тартып алган кездер болгон. Кытайлар менен өзүңөр эле окуяны билесиңер, топулар менен эле ыргытып бизди жеңип алышат деп. Казакстан чек ара чечилген, Кудайга шүгүр. Бирок ошол себептерден орустардан көз каранды болуп, азыр Номад ТВ ошондой сыяктуу каналдарга макул уруксаат деп атабыз. Анткени убагында кайдыгер мамиле болчу мамлекетибизге. Мамлекет прям ушунчалык начар, прям болду жок болуп бараткан кезде мындай курултай кылып отуруп, кел чечели, а то совсем уже мындай улут катары жоголуп атабыз деген